партиянын өкүлдөрү биз ошо бүгүн соттук коллегиядан жакшылыкты күткөнбүз. Жакшылык деген ал биринчи соттук следственный судья деп коет, тергөө судьясы туура эмес чечим чыгарган. Ошону биз бияка апелляциялык даттануу деп коет, ошону бергенбиз. Анан бүгүн мыйзамдуу чечим чыгарып бериңиз деп суранабыз дедик. Мыйзамдын баарын бузулганын айттык. Как Мадумаровдун кичинекей 13 жашар баласы менен чогуу жанагындай автомат менен маска кийип алып, каскасын да кийип алып келип алышып, алып кетип калышкан. Туура эмес. Бул мыйзамды бузуп атасыңар. Бул деген конвенция деген бар, о правах ребенка деген. Тиги Нью-Йоркто кол коюлганда биздин жогорку кеңеште ошо 94-жылы ошол конвенция кирген. То есть баланын укугун биз коргошубуз керек дегенчи. Ошо баланын укугу да бузулуп атат. Депутаттын да укугу бузулуп атат. Анан ошонун баарын бизге кайттык. Анан соттук коллегия ошондой чечим чыгарды. Эми сот деген сот экен. Алардын биз тигиндей кыл, мындай кыл деп айта алабыз. Биз закондуу түрдө айттык. Мен айттым, могул кылмыш жаза процессуалдык кодекс жалгыз эле адвокатка жазылган эмес, ал сотко, прокурорго, адвокатка, тергөөчүгө жазылган. Биз ошол мыйзамдын негизинде сүйлөдүк. Мыйзамсыз эчтеке айткан жокпуз. Кайсы мыйзамда кайсы закондун кайсы бөлүгү, кайсы статьясы, кайсы пункту баарын 4 адвокат отурдук, баарын айтып бердик. Однако соттук коллегия ушундай чечим чыгарып койду. Бизге өтө өкүнүчтүү. Мындан кийинки кадамдар мен кандай айттым, что бүгүн депутатты жаап атсаңар, эртең биз ойлойбуз да бүт депутатты жаап салат экенсиңер жөн эле депчи. Бул элди шайлаган адамдарды, эл шайлаган депутаттарды жапкан бул өтө туура эмес. Мындай эме деген бар да, досудебный производство деп коет да. То есть сотко чейинки өндүрүштө адамдын күнөөсүнө дегенде далилдеш керек. Далилди таап туруп, анан мыйзам чегинде алып келсе, мына Мадумаров мол мыйзамдарды бузуптур, далилдер момдай деп туруп бизге коюп берсе, ошол прокурор, анда биз кол көтөрмөкпүз. Кечирип коңузбу? Адахан ким самай, сиз мыйзамды бузган турбайсызбы? Однако андай болгон жок. Бир дагы мен айткан, прокурор 2 сөз сүйлөдү, 2 мүнөт. Мына биринчи райондук соттун чечимин мен колдойм. Башкаруу чарасын 2 айга узартканын да колдойм деп койду. Бүттү, ошо менен биз чыга бердик. Биздин болгон мыйзамга каралган бүт бардыгын айттык, бирок уккан жок.